Илгери өткөн бир заманда бир коро кой болгон экен. Алар дайыма өздөрүнүн жайлоосунда жыргап оттоп жүрчү экен. Койчуман болсо койлор милдетин толук аткарып жатабы же жокпу деп дайыма карап турчу экен. Койлордун арасында болсо бир шок, тентек, азыркы тил менен айтканда шустрый кой бар экен. Бир күнү ал кой уруксат берилген жайлоонун сыртына тыюу салынган бир жайлоого жайытка чыгам деп жөнөп калат. Башка койлор да аны ойлонбостон эле ээрчип жөнөйт. Ушул кезде койлордун чектен чыгып коркунучтуу жакка баратканын көргөн койчуман койлорго эскертүү иретинде таш ыргыта баштайт. Таштар кээ бирки койлордун баштарына тие баштайт. Кээ бирлеринин көзүн көгөртүп, кээ бирлеринин буттарын аксак кылат. Бирок койлор бул таштардын кимден жана эмне себептен улам келип жаткандыгын ойлонбостон жолун улап кете беришет. Булар мурамыр таштар окшойт, дейт бирөөсү. Жок бул таштар гранит таштар деп жооп берет экинчиси. Кайдан келип жатат бул таштар? Ким ыргытып жатат? Тиги тоо бар го. Ошонун ары жагынан өзү эле келип жатат. Эмне? Койчуман ыргытмак беле бул таштарды деп жооп берет Камырбай. Каска кийип алалыбы? Башыбызга кайра таш тийип олтурбасын демиш болот биринчи кой. Бейиш нуру. Бул күнгө чейин жашоо агымынын ичинде өз жолубуз менен алга карай умтулуп барат. Баарыбыз коомдун таасири астында башка адамдардай эле окуу, жумуш, үй бүлө, достор, оюн күлкү тамаша, соц тармактагы саякат, пайдасыз сасык саясат деп олтуруп убакыттын, өмүрдүн өтүп баратканын сезбей калдык. Кайда баратканыбызды да билбей калдык. Бир гана алдыга, туңгуюкка карай чуркап бараттык. Кайдыгерлик көлүнө чөгүп бараттык. Натыйжада эскертүүчү таштар ыргытыла баштады. Таштар учуп келип тийип жатты бизге. Бул таштар жер титирөө, сел, апаат, балээлер. Биз ушул жерден токтоп туруп өзүбүздөн сурадык да. Эмне үчүн? Эмне үчүн бул балээлер жаап жатат? Албетте. Бир жалбыракты да уруксатсыз түшүрбөгөн Алла бул балээлерди жөн эле жөнөткөн жок бизге. Биздин милдет болсо, бул балээлерге себеп болгон ортомчулар кимдер экен деп изилдегендин ордуна биз адамзат эмне үчүн бул балээлерге кириптер болдук деп ойлонуу. Себеби белгилүү. Күнүгө 5 жолу 10 мүнөттөн болгон убакытты ошол убакытты берген зат үчүн бөлө албадык. Убактым жок, али жашмын дедик. Азыр болсо толтура убакыт пайда болду. Ал затка ибадат кылуу үчүн жуунуу, даарат алуу оор келди. Тотподук. Азыр болсо бүт дүйнө жүзү глобалдык деңгээлде даарат алып жатабыз. Руханий кирлерден коргогон оронууга, жоолукка көңүл бурбадык. Миңдеген шылтоолорду айттык. Азыр болсо убагы келсе оронуп эле калаарыбызды көрдүк. Бир жылда бир жолу ачка болууну кабыл кыла албадык. Өзүбүздү аядык. Адал арам ылгабастан оозубузга келген нерсени жей бердик. Азыр болсо адал нерселерди да жегенден коркуп калдык. Мал дүйнөбүздүн 40тан 1 бөлүгүн бербей аядык. Азыр болсо зекетке берилбеген ал дүйнө колубуздан учуп чыгып жатат. Эң башкысы өлүмдү унуттук. Мээбизди пайдасыз нерселер менен толтуруп жатып, акыретти унутуп койдук. Ааламга батпаган текеберчилигибизди, эгообузду, менменсүүнүбүздү, жеке напсысын гана ойлогон сезимдерибизди көзгө көрүнбөгөн бир микроб келип таш талканын чыгарды. Натыйжада өлүмдү эстеп калчылдап калдык. Титиреп жатабыз. Ооба, биз ушуну көрмөкпүз. Татыктуу да болуп калган элек. Бирок башында айтылган таштардын эмне үчүн келип жаткандыгын эми сезе баштадык. Ошондуктан чыныгы милдетибизге кайтуу убактысы келип жетти. Коркпо. Бул баленин артында Аллахтын мээримдүүлүктөрү да бар. Ушуну унутпайлы. Бул балээлер да бүтөт. Бирок ошол кезде коркуп Аллахты эстеп жалдырган убакыттарыбызды унутпайлы. О менин бир тууганым, милдетибизди аткаралы. Курандын Рысөлөй Нур аттуу тафсиринен алынды. Бейиш нуру.